Tema негизги топчонун элементтери. Менделеевдин мезгилдик таблицасында биз жогоруда белгилегендей 8 топ бар. 8 топ таблицадан мынакей бул жерде турат. 8 топ. Биринчи топ, экинчи, башкача айтканда вертикалдык катар. Вертикалдык катар бул жерде. Таблицадан карасаңар, мына вертикалдык катардын баары бул топтор. 8 топ бар. Бул 8-чи топ мына бул жерде турат. Демек, ар бир топ эки бөлүнөт. Негизги топчо жана кошумча топчо. Биз эми могу биринчи топтун негизги топчосун карайлы. Биринчи топ бул жерде. Бул экинчи топ, үчүнчү, төртүнчү, бул бешинчи экен, бул алтынчы, бул жетинчи топ. Втор бул жерде жетинчи топ. Демек, бул болсо акыркысы 8-чи топ. 8-чи топ бул жерге эле жазып коелу. 8-чи топ. Ар бир негизги топчо деген эмне? Мисалы, биринчи топтун негизги топчосун карасак, литий, натрий, калий, рубидий, цезий, франций. Башкача айтканда, негизги топчо деп биз кичине мезгилдин жана чоң мезгилдин элементтери кирген вертикалдык катарды негизги топчо дейбиз. Мына бул жерде литий кичине мезгилде турат, натрий жана башка. Бул жерде суутек да кирип кетет. Бул жерде себеп дегенде суутек түзүлүшү боюнча литийге окшош. Демек, бул жерге суутекти да кошуп койсок болот. Кызыл менен боелгондорду биз мурда айтканбыз, S элементтер. Ал эми сары менен боелгондор бул жерде P элементтер. Демек, негизги топчого S жана P элементтер гана кирет. Эми биринчи топтун 3-чү мезгилдикин карап көрөлү. Мына бул 3-чү мезгил бул жерде турат. 3-чү мезгил натрий, магний менен натрий менен башталып, аргон менен аяктайт. 3-чү мезгилди алганыбыздын себеби мезгилдик закон ошол мезгилде ачык даана байкалат. Мисалы, мына натрийди карайлы. Бул биринчи топтун негизги топчосунда турат. Натрий биринчи топто турат. Демек, бул түзүлүшү. Катар номери +11, ядросунун заряды демек +11. 3-чү мезгилде тургандыктан 3 катмар бар. Биринчи катмар, экинчи катмар жана 3-чү катмар. Биринчиге 2 электрон, экинчиге 8, акыркы катмарга 1 электрон жайгашкан. Эми ошол натрийге эле окшош литийди, калийди алып көрөлү. Литийди алып көрөлү. Мисалы, литийде биринчи топтун негизги топчосунда турат. Катар номери 3, демек ядросунун заряды +3. Экинчи мезгилде демек 2 электрондук катмар бар. Биринчиге дайыма 2 электрондон ашык батпайт, электрондук сыйымдуулугу боюнча. Ал эми экинчи катмарда 1 электрон айланып жүрөт. 2 менен 1 кошсок 3. Демек, ядронун заряды канча болсо, электрондун жалпы саны дагы ошончо болуш керек. Демек, 3 электрон айланып жүрөт. Демек, акыркы катмарында 1 электрон. Ошондой эле калийди алып көрөлүк. Калийдин катар номери 19. Мезгили 4-чү мезгилде, демек 4 катмар чийебиз. Биринчиге 2ден ашык батпайт, экинчиге 8, үчүнчүгө 8, акыркыда 1 электрон. Жалпы электрондун саны 19. Демек, ядросуна барабар болду. Демек, ушул жерден карасак, биринчи топтун негизги топчосунда турган элементтердин түзүлүшүндө кандай окшоштуктар бар? Демек, акыркы катмарда баарында тең бирден электрон айланып жүрөт. Демек, бул металлдар шыйлыштуу металлдар деп аталат. Башкача айтканда жегич металлдар. Эмне үчүн буларды жегич металл дейбиз? Себеп дегенде булар өтө активдүү. Сууда эригенде жегичтерди пайда кылат. Демек, окшош. Эми подгруппа деген эмне? Негизги топчо же болбосо. Демек, окшош элементтердин вертикалдык катары. Касиеттери да окшош, түзүлүшүндө да окшоштук бар. Башкача айтканда, биринчи топтогулардын акыркы катмарында бирден электрон айланып жүрөт. Ошон үчүн булар бир валенттүү. Бирикмелеринде дайыма туруктуу бир валенттүү. Мисалы, могу жерде алып көрсөк, натрийге натрийдин оксиди туура келет. Натрий 2O. Литийге литийдин оксиди туура келет. Литий 2O. Бул бир валенттүү, кычкылтыгы 2 валенттүү. 2-ни бияка жазабыз, 1 жазылбайт. Калийдин оксиди деле ошондой, калий 2O. Демек, окшоштуктар бар. Бардыгы тең, туруктуу бир валенттүү. Эми экинчи топтун негизги топчосун карап көрөлү. Мына бул жерде турат. Бул жерде бериллий, магний, кальций, барий, рубидий, барий жана башка. Демек, булар эквиваленттүү. Башкача айтканда, булардын акыркы катмарында мына 2 электрон айланып жүрөт.
туруктуу эквиваленттүү. Оксидинде магний О экөө тең эквивалент болгондуктан индекс жазылбайт. Эми үчүнчү топтун негизги топчосунда бор кирет, алюминий кирет, галлий, индий жана таллий кирет. Булар 3 валенттүү жогорку оксидинде, акыркы катмарында 3 электрон айланып жүрөт. Ошондуктан булар 3 валенттүү. Мисалы алюминийдин оксиди алюминий 2O3, 3 валенттүүлүгү Ого жазылат. 14-нчү элемент кремний. Бул 4-нчү группанын негизги топчосунда турат кремний. Демек акыркы катмарында 4 электрон айланып жүрөт. 4 валенттүү болот бул. 4 бул жер кычкыл теги эквивалент деп 4-тү 2 кыскартсак 2 бияка индекс болуп жазылат. Демек кремнийдин оксиди силиций Mo2. Ушул жерден натрий, магний, алюминийди эмне үчүн кызыл менен жаздык? Себеби булар металлдар. Ал эми кремнийден баштап металл эместер башталат. Фосфорду карайлы. Бул 5-нчи топтун негизги топчосунда турган элемент П. Демек мунун акыркы катмарында 5 электрон айланып жүрөт. Жогорку оксидинде 5 валенттүү. Демек фосфордун оксидинин формуласы P2O5 болот. 5ти бияка жазабыз, индекс кылып. Күкүрттү алалы. Күкүрт акыркы катмарында 6 электрон айланып жүрөт. Демек жогорку оксидинде 6 валенттүү. Анда оксидинин формуласы SO 6 валенттүү күкүрт. Кычкыл тек туруктуу эквиваленттүү. 6-ны 2-ге бөлсөк 3, SO3. Бул күкүрттүн 6 валенттүү оксиди. Демек андан хлор элементин карайлы. Бул да металл эмес. Катар номери 17. Бул 7-нчи топтун негизги топчосунда турган элемент. Акыркы катмарында 7 электрон айланып жүрөт. Демек жогорку оксидинде 7 валенттүү. Анда оксиддин формуласы кандай чыгат? Хлор 7 валенттүү, кычкыл теги 2 валенттүү. Таксам болгондо ордун алмаштырабыз деп мурун айтканбыз. 7-ни Ого жазабыз, 2-ни хлорго жазабыз. Демек хлор 2O7 бул хлордун жогорку оксиди. Ал эми аргон. Аргон 8-нчи топтун негизги топчосунда турат. Мынакей аргон 18-нчи элемент. Ал катар номери 18. Акыркы катмарында 8 электрон айланып жүрөт. Бул инерттүү элемент деп аталат. Эмне үчүн? Себеп дегенде акыркы катмарга 8ден ашык электрон батпайт, сыйгыштыра албайт. Ошон үчүн бул башка элементтин атомдору менен реакцияга кирбейт. Асыл газ деп аталат. Бул реакцияга жөндөмсүз. Демек мунун валенттүүлүгү 0 валенттүү. Демек бул жерде акыркы катмардагы электрондордун саны эмнеге жараша болуп атат? Негизги топчодо турган элементтерди группанын өсүшү менен, группанын номеринин же топтун номеринин өсүшү менен булардын валенттүүлүгү 1ден 7ге чейин өстү. Жогорку оксидинде дагы ушундай валенттүүлүктөрдү көргөзөт. Эми негизги топчодо элементтердин дагы бир өзгөчөлүгү булар дагы башка кошулмаларды пайда кылат. Мисалы могу жерден алсак, натрийдин оксиди, натрий гидроксиди туура келет. Натрий OH. Магнийге магний гидроксиди, магний OH2, магний 1 валенттүү, 2 валенттүү, OH 1 валенттүү. Алмаштырабыз, ошондо магний OH2 чыгат. Бул экөө таза негиздик касиетти алып жүрүшөт. Бул негиздер. Ал эми алюминийдин гидроксиди бул амфотердик. Себеп дегенде алюминий металлы негиздикте касиетти алып жүрөт жана кислоталык да касиетти алып жүрөт. Ал эми металлдын өзү болсо металлдык да касиетти көргөзөт. Металл эместикте. Башкача айтканда могу жерден эле карасаңар, бул магний чыныгы металл, ал эми кремний металл эмес. Экөөнүн ортосунда турган алюминий болсо металлдык да касиетти көргөзөт жана металл эместик да касиетти көргөзөт. Демек мунун гидроксиди амфотердүү касиетти алып жүрөт. Эми кремнийдин оксидине кремний кислотасы туура келет. Мына могу жерде кремний кислотасы H2 силициум O3. Фосфордун оксидине фосфор кислотасы туура келет. H3PO4. Фосфор бул жерде 5 валенттүү. Аны кайдан табабыз? H 1 валенттүү, O туруктуу 2 валенттүү. 2-ни 4-кө көбөйтөбүз 8, 1-ди 3-кө көбөйтөбүз 3, 8ден 3-тү алсак 5. Демек фосфор 5 валенттүү. Бул фосфор кислотасы. Күкүрт кислотасы туура келет. H2SO4. Мында күкүрт 6 валенттүү. Демек, ал эми хлордун оксидине болсо, хлор кислотасы туура келет буга. H хлор O4. Мында да хлор 7 валенттүү.
жети валенттүү. Демек, ушул жерден карасак кандай закон ченемдүүлүктөрдү байкадык. Демек, мезгилдерде негизги топчодо турган элементтердин касиеттери жогортон солдон оңго, жогортон эмес, солдон оңго карай металдык касиет азаят. Металдык касиет металл эмес көтөт. Металл эмес көтөт. Ал эми оксидтери негиздик оксид болот, гидроксидтери негиз болот, анан амфотердүүлүк өтөт, анан кислоталык касиетке өтүп кетет. Демек, металл эместер кислоталык касиетти алып жүрөт. Бул болсо негиздик пайда кылат. Негиз, металлдар негиз. Демек, жыйынтыгында алсак, демек негизги топчонун элементтери солдон оңго касиеттерин закон ченемдүүлүккө ылайык өзгөртөт. Ал эми могу жерден карасак, мисалы магний металлы бул экинчи топто турат, акыркы катмарында, мына негизги топчодо мына могу жерде 2 электрон айланып жүрөт. А бул болсо кремний металл эмес, бирок катуу зат. Кремний затынын түзүлүшү бул. Таза түрүндө кремний ушундай айнек сыяктуу болуп көрүнөт. А бул жерде иодду алсак, иод. Бул иод болсо 7-чи топтун, бул жерде 7-чи топтун негизги топчосунда жайгашкан, мына бул жерде турат. Демек, бул иоддун акыркы катмарында 7 электрон айланып жүрөт. Иод катуу зат, металл эмес, бөтөлкөдө сакталат. Катар номери 53. Демек, биз жыйынтыктасак, негизги топчонун элементтери мезгилдик закондогу закон ченемдүүлүккө толук баш ийишет.